Элдик медиа баарына сөз беребиз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Элдик медиа порталы өз көрсөтүүлөрүн түз эфир аркылуу ишин улантууда. Бүгүн биз өлкөдө болуп жаткан кырдаал тууралуу кеп кылмакчыбыз. Студиябызга андыктан биз коомдук жана мамлекеттик ишмер, белгилүү саясатчы, экс-министр Исмаил Исакович Исаковду чакырганбыз. Студиябызга кош келипсиз, агай. Рахмат. Биз бүгүнкү мамлекетте болуп аткан кырдаал тууралуу сөз кылган чакырдык сизди. Андыктан азыр биздин студиябызга жаңыдан түшкөн материалдар, видео материалдар бар экен. Ошого биринчи көңүл бөлсөк, ал видео материалдар кой таштагы учурда азыр барымтада жаткан солдаттар тууралуу болмокчу. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Биз кыргыз элине, кыргыз мамлекетке тешек бергенбиз. Ошо кыргыз элине төрдөн кызмат кылабыз. Бизден азыр ушул туура эмес. Ошондо бизден неме кетсе, бизге келди кечирим сурайбыз. Биз элден кечирим сурайбыз. Денсаулығыңыз қандай? Денсаулык жакшы. Сіздікі? Жакшы. Сіздікі? Жакшы. Сіздердікі жолда жакшы. Сіздер эме балдар эме сіздер чынында эле өзүңөрдүн командириңер айткандай эл тарабында сынада турабы. Сіздер эме мен бир акыркы сөз сурайын мындай агайын катары. Мен деле сиздер деле кыргыздын жигиттерибиз. Ошо кыргыз мамлекетибиз өз бөлүнсө экен, тынчтык болсо экен деп жүрөбүз баарыбыз. Анан силер эл тараптасыңарбы же кайсы тараптасыңар? Ошону айтып коюңуз, командир. Тараптабыз да кыргыз элдин эл. Кыргыз эл тараптабыз. Мындай балдарга уже мындай эч мындай эмеңер жокпу, жалабаңар. Анда биз азыр силерди командириңиздер менен сүйлөшүп азыр чакырып элдер сактап калды. Өзүңөр айтып койгон. Элдерге рахмат, бизди коргоп калды, башкаларга тийгизбей. Бул как она есть? Андай бирде элдеген эленген, мен ороп калсын деп турганбыз. Бул жакта жигиттерге рахмат, бизге жардам берип, бизде азыр ушундай ахвалда турабыз, жакшы ахвалда. Тынччылык болсун. Тынччылык болсун, силердин да жумушуңарды аткарып болсун. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Исмаил Исакович, айтсаңыз, сиз өмүр бою аскер кызматында көп коопсуздук тармактарында көп эмгектенип келдиңиз. Негизи азыр ушул видео материал тууралуу кандай көз карашта болдуңуз? Негизинен ал жерден мындай балдардан дагы мындай кооптонууну көрүнүп турат да. Же ушуларды атайын мындай мажбурлап айттырып алышы мүмкүнбү? Негизи бул. Азыр угуп көрсөңөр бир эки сөзгө мындай баа бериш керек да. Биринчи биз элдик тарапта деген, экинчи кечирим сурайбыз деген. Булар антип айтышка мүмкүн эмес. Туура да эмес. Себеп дегенде булар өздөрүнүн милдетин, ант берген милдетин аткарганы барды. Кандай милдет? Мен ошону да түшүндүрүп коеюн да, коомчулук жана кыскартып алганда ар кандай ой пикирде болуп калышы ыктымал. Атамбаевди 3 жолу атайын чакырышты. Ал айтты, мен барбайм. Не кылсаңар ошо кылгыла, керек болсо атышам, үйүмдө тапанчам дагы, мынтыгым дагы, уктарым баары бар деп. Бул мурунку президент катары айткан абдан туура эмес. Адам катары дагы, президент катары дагы, мурунку экс-президент катары дагы, жаран катары дагы, кыргыздын атуулу катары дагы туура эмес. Кадам бол себеп дегенде мыйзам деген бар. Мыйзам баарына бирдей иштеш керек да. Президентиңе дагы, экс-президентке бардыгына. Ошондон чакыргандан кийин ал ошол мыйзамды сыйлап,
өзүн сыйлап, өзүнүн мурунку кызматын сыйлап барыш керек болчу. Барып айтып, ай, мынандай, бул мындай болгон деп айтып ошодон эмнеге коркот? Мына ошону барбай туруп, элди мындай калкан кылып, автоматтарын, октарысын коюп алып туруп, ана балдарды ушундай кылышы, бул дагы бир чоң кылмышка мойнуна жүктөлдү да. Себеп дегенде бул жигиттер буйрук беришти. Мыйзамды чегинде, мыйзамда жазылып турат, эгерде сен жакшынакай айтып барбаганыңда, анда жана орустар айтат, принудительный алып келишет. Бул кыргызчага отургондо күч менен алып кел деген сөз. Тура анан ким менен барыш керек? Өзү айтып атса, мен керек болсо атышам, мен өлөм деген сөздөрдү мына мынтыгым бар, тапанчам бар деп айтып отургандан кийин бийлик ошодон кооптонуп, буларга жанакы желме резиновый октордон бердирип бардырышты. Боевой окту чыгарып, бирок боевой октор булардын жана мен сен кийген көйнөктөй эле. Ал ошо өзүнүн солдаттык атрибутун, солдаттык милдеттин амунициясынын бир бөлүгү да. Ошолор менен кошо болуш керек. Бирок ошого карабай, булар жанакы резиновый октор менен эч элге ок чыгарбай, кол көтөрбөй, жана бийлик айтып атпайбы, муну биз ошо кармап алып келген гана буларды колдонгон барды келек деп. Ошондо баргандан кийин буларды мындай кылып кармап алып, анан чечиндирип жанакыны айттырган, бул жанакы Сириядагы террористтерди көрсөтүп атпайбы? Ооба. Ошолордун кылмыштан чоң кылмыш болуп калды да Атамбаевич. Ушул жерден бир суроо да, Исмаил Сакыч. Бүгүн эле Фарид Ниязов тууралуу айтып атат, биз деген койгон талаптарды бийлик аткарбаса, биз барымтадагыларды кой бербейбиз деп. Буларды биз террордук кыймыл сыяктуу кабыл алсак болобу? Болот. Бул террордук кыймыл деп кабыл алса болот, себеби дегенде бийлик адамдарын, укук коргоо адамдарын, күч органдарын, солдаттарын, өзүнүн милдетин, жанакы берген антын аткарып аткан балдарды ок чыгарбай, эгерде бир ок чыгып жарадар кылып коюп бирөөнү өлтүрүп койсо, анда айса болот эле, ок чыгарган үчүн биз кармап алдык деп. Мына чыгып кетпесин деп. Аны ок чыгарбай барган адамдарды ушинтип кармап алып, чечиндирип, анан сүйлөттүргөнү, бул Фарид Ниязов эми булар өздөрүнүн актанышка азыр аракет кылышат да. Бирок кандай актанбасын, Атамбаев жана ошонун тегерегиндеги ушул кармаган балдар, аялдары болобу, бардыгы кылмышкер келип болуп, азыр жакында аларды кармаш керек. Алардын бардыгын жоопко тартыш керек. Себеп дегенде ушунда кол көтөргөн, чечиндирип алган, аны айттырган бул террористтер эми бир эле экинчи жолдору калыптыр. Кээ бир террористтер алып көрсөтүп баштарын алып атпайбы? Эми андагы булар барбайт албетте. Бирок ошондой деп ошолор менен теңеси андан да катуу жазага тартканга булар өздөрү ошол жолго барып алышты да. Азыр ошо жаңы элеки көрсөтүлгөн видеодо айтып атышат, жок бизге тийген жок, тигүү деп жаңадан бери сөз кылдык. Негизи мажбурлоо жолу менен экенин байкалып турганы бар. Ошол эле видеонун бизге карама каршы дагы бир видео бар экен. Бул ооруканада ошо жабыр тартып жаткан ошол аскерлердин видеолору бар экен. Ошого бир аз көңүл бөлсөк. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Таштар менен уруп баштаганда биз резиновый пуля менен упор аткан жокпуз, воздухка тоттук. Тияктагы бир 3 этаж үй бар экен, ошол жака барганда аяктан уже бизди боевой менен атып баштады. 3 этаждан биринчи ранение алып балдар кетти, сразу больницага уже колдору үзүлүп. Ошо менен элдер чогулду, сүйлөшкөнгө болгон жок. Таштар менен уруп баштады, жанагындай коктейль молотов жасаш болуп туруп ошолор менен уруп атты. Акырындык менен сүйлөшөбүз, болду деп келип аягында сабашты. Арасында мастар бар, байкелер бар, чоң эле. Жаштар бар. Ошол. Сиз кандай жаракат алдыңыз? Азыр абалыңыз кандай? Мен азыр абалым оор. Чекем менен аркам жарылган, башым айрылган, тигилген, колум сыган, бутум да тигилген биягы. Ошол сотрясение алып жатам. Мындай биз
курал жарак алып барбаганыбызды көрүп туруп эле аябай неметип салды да, ошого жаман неметип калдык да. Көрө алдыңыздарбы? Кимдер атканын тааный аласыздарбы же? Эми айда эл көп болду, караңгыда кирип калган күгүм болупчу. Атышып атты. Аткандан кийин ата албайт кези келди. Качтык атка. Кирип келип уже арга жок болуп калды да бизге. Сабап, ошол жерден бир комнатага камап отурушту. Балдарды алып калышты. Ошо камалган балдардын арасында сиздер жок эле эмессиздерби? Бар болчубуз. Жарат алганыңыз үчүн сиздерди чыгарып. Жарат алган үчүн медиктер келип анан кийин. Жана каза болуп калган аскер жөнүндө маалыматыңыз барбы? Ал кандай болду? Аны деген акыркы жолу үйгө кирип атканда элдер сүйлөшөбүз дешип аткан. Сүйлөшөбүз деп арасынан бир главарь чыкты, сакалчан бойчоң экен. Ал кирип экөө сүйлөшүп атканда үйдүн аркы капталынан уже таштар менен кире башташты. А жерде биз экинчи этажга чыкканда алар уже биринчи этажда кухня жагында калып калган да. Андан кийин ал кишини көрө алган жокмун. Больницага келип анан бияктан угуп атам. Ошол кармап жүргөндөрдө сиздердин куралдарды алып алып кайра эме кылган жокпу? Кайра атты бизди эшикти сыртта, биз эшикти жаап уже үйдүн ичинде бекитип атканда эшикти сыртынан атып атты. Бизде 2-3 бала, 4 балага тийди ок. Буттарына, жамбашына. Ошол. Анан кийин жанагы дробовик менен атышып атты, чачма менен. Ошол жерде жанагы боевой пулялар көтөрүп жүрөт да, азыр интернетте маалыматтар жүрөт да. Ошол октор каяктан пайда болуп калды? Алар сиздер көтөрүп бардыңыздар беле? Аларды билбейт экен, алар каяктан алып келип кандай кылып пайдаланып калышты. Кандай куралдар менен баргансыздар? Биз резиновый немелер менен барганбыз. Пулялар резиновый. Башка эч кандай курал жарак алган эмес болчу. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Исмаил Исакович, айтсаңызчы, сиз ушул азыр жараат алып больницада, ооруканада жаткан солдаттарга генерал катары бооруңуз ооруп атабы? Албетте, эгерде мыйзам чегинде жанагы соттун жана тергөөчүнүн суранычы боюнча күч менен алып келгиле дегенде кошулуп барган адамдарды кармап алып сабап басып, күнөөсүз адамдарды сабап, тепкилеп, баштарын жарып, ок атып атса, албетте мындай аларды аяоо сезимин күчөйт. Себептен буларда эмне күнөө? Эгерде ошондой болгондо, жок дегенде мейли кармап алып туруп, "Эй балам, сен жөнө тургун. Тибе деп бияка алып койсо болот эле да." Бул деген бийлик адамдарына күч колдонуп, биз өзүбүзчө мамлекетпиз, өзүбүзчө мыйзамыбыз бар, өзүбүзчө жашаганга биз аракет кылып атабыз. Кыргызстандын мыйзамы бизге жарабайт, кереги жок деген ачык чакырыктардын бири. Мындай нерселерге азыр өтө катуу чара көрүш керек. Себеп дегенде, эгерде жанагы кылмыштар боюнча тергеп атканда келбес, анан күч менен алып келейин деген барган адамдарды тепкилеп, уруп, сабап, атып булар менен кандай сүйлөшүш керек? Сөз бир гана сөз болуш керек да. Бул күч. Ошолордун бардыгын азыр чогултуп туруп, жазага тартыш керек, кармап келиш керек. Себеп дегенде, бул сабак болуш керек. Бул бийликтин дагы өзүнүн атрибуту болот. Эгерде ошондой өзүнүн милдетин аткарайын деп аракет кылган эч бирөөнү урбаса, тепкилебесе, же болбосо атып койбосо, мен бир окуя эсиме түшүп атат азыр. 2010 жылы жана Кош Жалал Абад администрациясын басып алышканда, Бакиев тараптакылар, мен ошко барып кирип чыгабыз дегенден, сизди бир көрүп коелук деп атат. Кирип ошо киши элдер менен сүйлөшүп койгуңуз деген, мен имаратка киргем түнү саат 3-тө. Анан киргенде карасам, чалаң мас. Же болбосо жанагы баңгизатты колдонгондор окшойт. Көздөрүнөн эмне сүйлөгөндөрүн билишпейт.
өздөрүндөй контроль жок да. Менин оюмча ошол жерде тургандар дагы ошондой деңгээлде болсо керек. Себеп дегенде жөнөкөй адам, аң сезими нормалдуу, арак ичпеген, баңгизатты колдобогон адам мындай жолго барбайт. Ал ойлойт, эртең жоопкерчилик болуп калышы ыктымал. Бул туура эмес кылып атам мен. Эми келди кармадык, ладно, кармадык, бир жакка коюп отыргузуп турайлы. Же болбосо балдар чыгып кеткиле, силер кийлигишпегиле деген сөздү айтса болот да, бирок ушундай кылганы бул өтө чоң кылмыш. Багы социалдык тармактарда бул жерден бийлик алсыздык кылып койду, кармай албай койду деген сыяктуу сөздөр тарады. Сиз ошол жерде ошол операцияны жетектеген болсоңуз кандай кадамдарга бармаксыз? Бул жерде эки нерсеге мындай маани бериш керек да. Азыр мындай деп айтуу, кесе айтуу туура болбой калат. Себеп дегенде бизге түшкөн, мына силерге да түшкөн маалыматтар боюнча булар куралы жок, то есть жанагы күжүрмөн октору жок, резина октору менен жанагы муну кармап келгенге гана барышкан. Кармап келгенге. Бул бирөөгө күч колдонобуз деп барган эмес. Эгерде күч колдонобуз деп барганда бардыгын эч гана жайлап ташташмак да. Ошондон ошо баргандар дагы мына ушул кырдаалды эске алган эмес да. Бул кемчиликтер ошодо болуп калышты. Себеп дегенде ал жерге барганда ошол атайлап жана арактарды берип, же башкаларды берип туруп ушундай деңгээлге алып келип, мына азыр келгенде биз муну сабайбыз деп идеологически даярдап койгонду буларга мүмкүн эске албагандыр да. Но кандай болбосун, кандай кырдаал болбосун, жанагы бийликтин күчү жок дегени бул жагынан эми айтканга азыр негиз болуп калды. Бирок мен айтат элем, бийлик өзүнүн күчүн көрсөтө элек. Бийлик дагы бир жолу мындай гумандуу жолго барып биз элге катуу мындай зыян тийип калбасын, элибиз жабыр тартып калбасын. Ошол Атамбаевдин кесепеттин кээ бир ошонун сөздөрүнө ишенген, жакшы астында мындай барган адамдар бекеринен бир жазага тартылып калбасын деген ой менен, менин оюмча да, ошондой жеңил гана алып келебиз деген ой менен барышкан деп ойлойм да. Ошонун арты мына ошого алып келди. Ооба, бул жерден ошол мындай жээлим октон эмес, тескерисинче ошол ооруканадан да тастыктап атышат. Бир ошол жерде аскер жараны каза болду, көз жумду. Ага кадимгидей эле ок тийген экен. Аны деген ошол өздөрү тараптан атуу болгон, буну атайын ушул жерде саясий чайкоочулук кылуу иретинде дегендей болуп атат. Ошол эле окуяны Атамбаев мурун тастыктаган дагы бир видео бар, өзүнүн, ошону көңүл бөлсөк. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Менин өзүм керек болсо курал жарагым бар. Мен койго окшоп колхоздун башкармасына айтса эле кете берем дедим да. Бир-эки айдан бери айтып атам, бирөө менин үйүмө келсе, мен каршылык көрсөтөм, мен керек болсо атам деп айткан. Менин наградной оружиелерим бар, пистолети бар, винтовкасы бар. Мына бул жерде болгону курал менде гана болду. Мен үчүнчү этажда отуруп, мына өзүм туруштук берип аттым. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Төп келбес калат болуш керек деп ойлойм. Анан эми бул өзүмдө бар, менде гана болду деп атканын кандай түшүнсө болот? Демек, ошол эле кишини барып туруп алып барып туруп камап, ошол өлгөн баланын да кунун ошондон сурап, жаракат алгандарын да ошондон баардык чыгымды мойнуна илсе болобу? Мыйзамда кандай жазылган бул? Мындай да, азыркы айткан сөз бул нормалдуу адамдын айткан сөзү эмес. Бул аң сезими бузулган адамдын айткан сөзү да. Анан мурунку экс-президенттин дагы айткан сөзү эмес. Бул вообще бир талаада жүрүп, жана террористтердин арасында өскөн адамдын сөзү. Ошондуктан айткан сөзүм бул аткарды. Мен ойлойм азыр, эртең иликтеп келгенде бул өзү атышы ыктымал. Башкалар эми атканын айта албайбыз, өзү далилдеп атпайбы, менде мынтыгым бар, атам деп. Анын үстүнөн түшкөн маалыматтарга караганда 3-чү этаждан атылды деп атат. Бул ошол 3-чү этажда болгон экен, өзү атышы ыктымал да. Эми кандай болбосун дагы бардык жанагы курман болгон биздин жоокерибиз, азыр жарадар болуп жаткандар,
жабыр тарткандардын бардыгы да өздөрүнүкүнүн арасындагы жабыр тарткандардын да бардыгын мойну бүт Атамбаевдин мойнунда. Эч качан эч ким ыйлай албайт. Бул Атамбаев өзү өзү жүктөп алды. Өзү жооп бериш керек бардыгын алдында, эл алдында дагы. Анан бир нерсени мен эскертип коет элем. Азыр анча мынча адамдар мунун артынан ээрчип биз аякка барабыз, ага чейин барабыз дегенде сөздөр кетип атпайбы? Мына ошо негизинде алар туура эмес кылып атышат да. Себеп дегенде Атамбаевдин чоң кылмышы бар. Ошонун арасында Атамбаев менен бирге жүргөн, бирге иштерген адамдар биз жакшы билебиз да. Батукаевди чыгартканга буйрук берген бул Атамбаев болгон. Бул ал канчалык акталбасын баары далилденет, моюна коюп берет. Уже жанакылар дагы айтты, бирок качып кетти. Жана фигуралардын негизги фигуралардын бардыгы чечка аракет кылып кетишти. Ошо негизинде андан башка жанагы тест боюнча жегендери баары далилденет. Ал ачык эле көрүнүп калды. Мына азыр дагы жетекчилер кандай сөздөрдү айтып атат. Эгерде кокустан Кытайлар кетип калса, биз толук токтоп калышыбыз ыктымал деп азыркы директори бир күнү сотто айткан уксаңар керек. Эми мунун кылмыштары көп да. Анан кийин дагы бир өтө чоң оор кылмыш бул жана конституциялык реформа барганы. Себеби муну эч өзү мына мен кылмышкер эмес деп айтканга акысы жок. Ошонун арасында жүрүп, мына биз чогуу убактылуу өкмөттүн арасында бул да кол койгон. 20-жылга чейин конституцияны өзгөртпөймүн деп бул ант берген. Мына ошо анттын бузуп өзгөрткөн эмне экенин жанагы азыркы жанында жүрүп жүргөн карамышкасы менен дагы бир мындай эмеге каша менен чоңойгон бир жакшынакай бир жигити бар экен. Ошол айтып атпайбы, биз максат эмне эле деп. Мына максатын анда айтып берди да. Мунун ою ошо өмүр бою мен өлгүчө Кыргызстанды башкарам, каалагандай билейм деген өзгөртүүгө баргандагы бул да өтө чоң кылмыш. Ошо негизинде жанакылардын бардыгы бир гана Атамбаевдин мойнуна. Эми аны ээрчигендерге мен айтар элем, бул туура болбой калат. Анын туугандарына айтсак болот да, эртең аларды камаганда анан келишет, кечирип койгула, бул күнөөсү жок эле деп. Күнөөсү бар, себеп дегенде ушундай кылмышкердин артынан ээрчигенди бул кылмыш. Ушундай кылмышкердин айтканын жасаган бул кылмыш. Ушундай адамдын үйүн барып мындай коргойбуз деген өзүнчө чоң кылмыш. Себеп дегенде кылмышкерди булар коргоого аракет кылып, ошолор менен бирге мындай бийлик Кыргызстандагы стабилдүүлүктү мындай жок кылганга, төңкөрүш жасаганга аракет кадам шилтеп кетип атканды бул өтө чоң айып болуп эсептелинет да. Бизге бөлүнгөн убакта соңуна чыгып келатат, агай. Ушул бүгүнкү күндө ошол Атамбаев дагы айлана тегерегине элди дагы чогултуп алам деген ой менен көрүнгөн жерге тигил тияктан митинг өткөрөм, бул жактан митинг өткөрөм деп атыптыр. Биз эми ал кайсы жер экенин жарыя кылбай эле коелу. Анан кийин ушул сиз Кыргызстанда ушу коомдук ишмер, белгилүү саясатчы, кадыр баштуу киши катары ушу өзүңүзгө бир эркин микрофон берели, ушу элге кайрылуу жасайбызбы же кандай? Мен азыр эле айтып кеттим, ошону кайталап коеюн. Ошол Атамбаевди коргойбуз, ага жардам беребиз деген жарандарга мен кайрылат элем да. Жакшылап ойлонгула. Себеп дегенде Атамбаев чоң кылмышкер, анын баары Кудай буйрса далилденет. Бул баардыгы өздөрү деле билишет. Өзүңөр ошол балдарыңарды же инилериңерди жаман жолго салганга түртүп коесуңар. Муну токтоткулагындагы тез аранын ичинде мыйзам чегинде иш алып барганга бийликке шарт түзүп беришиңер керек да. Мен ошону баарын суранып элем. Себеп дегенде эртең бүрсүгүнү кеч болуп калат. Бийлик мына күчтү эми мен ойлойм, күчүн эми көрсөтөт. Биринчи жолу 3 жол бардырды. Мындайга дагы мындай жеңил мамиле кылып коюшту. Бирок 3-чү жолу андай болбойт. Анда көп адамдар жабыртатып, мунун артында көп жылга түрмөгө отуруп калышы ыктымал да. Анын балдары, бала чакалар, туугандар анан ошондо эстей баштайт. Аттан көрүп бекер кылган экенбиз, биз туура эмес барган экенбиз деп. Мына ошону эстен чыгарыш керек да. Себеп дегенде мындай окуяларды биз баштан өткөргөнбүз. Бүгүнкү бийликтин жасаган иштери баары мыйзам чегинде болуп атат. Муну эч ким андай эмес деп айта да албайт, далилдей да албайт да. Бирок күчүн көрсөтө турган учур мына келип калды. Себеп дегенде мына өздөрү ошого жол ачып берип атат да. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Исмаил Исаков менен болгон маегибизди аяктайбыз. Алдыда жаңылыктар топтомуна көңүлүңүздөрдү бөлөбүз жана бүгүн мамлекетте болуп аткан кырдаалды элдик медиа порталы түздөн түз алып
көрсөткөнгө даяр.